Айтсаңыз, біз эми кыргыз жоокерлери тан биатлонда биринчи ирет чемпион болушту. Анан сиз не эмоцияңыз? Элдин баарын кошо ыйлатты, анткени орустар айтмакчы, бул слезы счастья. Туурабы? Эми бизде билбейм, мен өзүмдү азыр жаман сезип атам. Эмнеге ыйладым? Эмнеге жаман сезбейсиз? Мекенди коргогон жигит көзүнөн жаш төгүлдү деген элден баарыбыз саламыз. Кыргызстан кишилер биринчи ирет чемпион болуп атса, өзүбүз кандай кандай ойлосо ойлой берсин, мен бирок чыдабай ойлогон эмесмин. Ошо экранга чыгып кетеби деп бетимди экран алдында ыйлап аткан көз жашымды элге таратып берем билген эмесмин да. Накта элдин баарын толкундатты ушул кадрлар. Ушунчалык сүйүнүч, ушунчалык баягы ийгиликке Кыргызстан кишилери жеткени элдин баарын ыйлатты. Элдин баары сүйүнтү, элдин армиянын кыргыз армиясынын, кыргыз элинин духун көтөрдү десек болот. Кудай буйрса мындан да жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм. Кудай буйрса баары жакшы болот. Мекенибизде жакшылык болот, мекенибизде тынччылык болсун, коопчулук болсун, өнүксүн мекенибиз, биздин армиябыз өнүксүн. Такыр кемчилик болбосун. Рахмат, рахмат. Куттуктайбыздар. Биздин аскерлерге, жоокерлерге, мен Кыргызстан армиясына салам жолдойм. Молодецсиңер баарыңар. Азаматсыңар. Чоң рахмат, ийгилик. Киргизия приближается к финишу. И вот яркие, настоящие эмоции на танковом биатлоне. Встречаем победителей танкового биатлона 2021 года во втором дивизионе. Команда Киргизия. Финиш! Два часа 16 минут и 51 секунда. Ну что ж, браво, Киргизия! Флаг Киргизской республики передает сейчас командиру танка. Обнимают друг друга, поздравляют друг друга. Ну что ж, вы молодцы, вы огромные молодцы. Спасибо за яркое выступление. Чемпионы танкового биатлона 2021 года. Киргизия приближается к финишу. И вот яркие, настоящие эмоции на танковом биатлоне. Встречаем победителей танкового биатлона 2021 года во втором дивизионе. Команда Киргизия. Финиш! Два часа 16 минут и 51 секунда. Ну что ж, браво, Киргизия! Флаг Киргизской республики передает сейчас командиру танка. Обнимают друг друга, поздравляют друг друга. Ну что ж, вы молодцы, вы огромные молодцы. Спасибо за яркое выступление. Чемпионы танкового биатлона 2021 года.